Ош шаарында кайрадан коронавируска кабылгандар каттала баштады. Январ айынын башында 15 күн аралыгында илдет аныкталбай жаткан. Тилекке каршы акыркы жумада орunu жугузгандар күнүнө 2-3 адамдан чыгууда. Адистер тааж вирусун болтурбоо үчүн ар бир жаран өзү гигиенаны сактоо керектигин эскертет. Анткени илдеттин 3-чү толкуну болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кече күнү да 2 адам катталган. Бүгүн да 2 адам чыкты. Мына ошол биз бардыгын дыкаттык менен карап отурабыз. Алардын баары пенсиялык жаштагы адамдар, жаш мындай адамдар катталганы байкалган жок. Буларда өзүбүздүн ички миграциянын эсебинен кээ бирлери Бишкекке барып келгендер, кээ бирлеринин балдары барып келгендер болуп атат. Мына ошол ички миграциядан жугуп калган адамдар болуп атат. Дарылоо азыркы учурда ковид илдетине чалдыгып калган, пневмония илдетине чалдыгып калган жарандар биздин Оштогу балдар инфекциялык ооруканасында дарыланып жатышат. Бүгүнкү күндө ал жерде 21 эле адам калды, дарыланып чыгышты көбү. Алардын ичинен ошол 2-өсү өтө оор абалда жатат, 11 оор абалда жатышат да. Калада эпидемиологиялык абал туруктуу сакталганына байланыштуу мектептер ишке түшкөнү маалым. Учурда жалпы 81 мектепте окуучулар реалдуу окууга кайтышкан. Эми алар коронавирусту алдын алуудагы бардык санитардык талаптарды сактоого тийиш. Сабак толук 0 класстан 11 класска чейин сабак жүрүп атат. Биз алгоритм боюнча иш алып барабыз. Бул боюнча башкармалыктан да буйруктарыбыз бар. Өзүбүздүн ички буйрук дагы чыгарылган. Эртең менен балдарды ошол кирүүчү фильтрибиз бар. Аны дагы бир мезгилде келбейт. Чоң класстарды эртерээк, мисалы бизде 8:30 сабак баштала турган болсо, 7:45 баштап кабыл алабыз. Фильтрге чейин эч кандай чогулуу болбойт балдарда. Ошол келген убактысына карап келип өтөрүшөт. Андан кийин киргенден биздин медайым менен дежурлар балдардын температурасын өлчөшүп тепловизордо. Ар бир баланын температурасы өлчөнүп, класстын өзүнүн журналы бар, күнүмдүксү жазылып турат. Эгерде балдарда температура болуп кала турган болсо, ата-энесине байланышып, медайым класс жетекчи үйүнө жөнөтөт. Бирок Кудай сактасын, ушул күнгө чейин бардыгы нормалдуу. Бишкектеги билим уянын биринде коронавирустун табылганы көпчүлүктү чочутту. Мындан улам Ош шаардык мэриясы атайын жыйын куруп санитардык эрежелерге болгон талапты күчөткөн. Акыркы кабарларга ылайык калаада мектеп окуучулары арасында тааж вирусу аныкталган эмес. Ошол мэриянын аппарат башчысы дагы тиешелүү кызматтарга тапшырма берди. Анткени Бишкекте окуучулар да мектептен чыккандыгы үчүн бизде дагы мектепте ар бирин катуу көзөмөлгө алгыла деп. Бул кандай? Ар бир кирип атканда ошол окуучулар антисептик себилип, андан кийин ар бир класска бет каптарды бөлүп коюп, эгер окуучулар үйүндөн жок такпай келсе, тагып ушундай анан ар бириге үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы ТЦМ деп коебуз. Ошолдо дарыгерлер такай эмес, мындай аралап көзөмөл кылуу жагы каралган. Бүгүнкү күндө Ош шаарында окуучулардан азыр катталган учур жок. Бизде ушунда азыр чечимдер бар. Эгер кайсы бир Кудай сактасын, бирок мектепте бир чыгып кала турган болсо, ол жалпы мектепти жаап койбойт. Болгону ошол класстын окуучуларын үй карантинине алып текшерүүгө алынат деген бар. Бирок азырча окуучулардан катталган жок. Ош шаарында пандемия башталгандан бери коронавируска кабылгандар 3359, ал эми пневмонияга чалдыккандар 2223кө жеткен. Алардын ичинен көз жумгандардын саны 63. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Ош шаары.